Окуу жылынын башталышы менен өспүрүмдөрдүн жолдо жүрүү коопсуздугу ата-энелерди, мугалимдерди түйшөлткөн маселеге айланат. Балдарын мектепке узаткан ата-эне аман-эсен жетсе экен деп санаа тартса, билимин берип мектептен узаткан мугалим эсен-соо кетсе экен деп бушайман. Акыркы 3 күн аралыгында 18 жашка толо элек жатып, рулга отурган өспүрүмдөрдүн катышуусу менен 2 жол кырсыгы катталды. Тилекке каршы каза болгондор да бар. Жол сакчылары ата-энелерди жоопкерчиликке чакырат. Теманы кабарчы узгонтат. Жакында эле мына ушул өкмөттүк трассада 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Анда жүргүнчүлөрдү ташыган муниципалдык автобус менен жеңил автоунаа кагышкан. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул трассада айдоочуну алаксытып, анын жолдон чыгуусуна себеп боло тургандай деле тоскоолдуктар жок. Бул жерде бир гана себеп айдоочунун ылдамдыкты чектен ашырып жибергендиги кырсыкка түрткөн. 9 сентябрь күнү саат 14:30 чамасында Чыңгыз Айтматов проспектисинде номер 8 маршруттагы жүргүнчүлөрдү ташыган автобус менен Шкода Октавия жеңил унаасынын катышуусунда жол кырсыгы катталып, жеңил унаадагы 4 адам каза болгон. Алардын бардыгы 17 жаштагы балдар экендиги аныкталган. Ошондой эле автобустун айдоочусу жана жүргүнчүлөр да жабыркап, азыркы учурда абалдары оор бойдон калууда. Бүгүнкү күндө ошо жол кырсыгынан жабыркагандардын бирөөсү жаш кыздын акыбалы оор бойдон калууда. Азыркы кезде ал реанимация бөлүмүндө 9-ында бизге 2:45-те түшкөн. Түшкөн күнү эле кечинде экстрен операция болгон. Анын боору, анан көк боору айрылып кеткен. Селезенкасын удаление болгон, боорун тигишкен. Экинчи жабыркалуучу ал биринчи күнү реанимация бөлүмүнө жаткызылып, эртеси күнү бөлүмгө которулду. Азыркы кезде акыбалы канааттандырарлык. Ал эми кечээ 10 сентябрда Чүй облусунун Жайыл районунда дагы бир жол кырсыгы катталып, рулду башкара албай калган айдоочу жолдон чыгып, бакты сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 7 жана 16 жаштагы 2 бала мүрт кетип, дагы бир 17 жаштагы өспүрүм ооруканага жеткирилген. Ортосу Полтавка жолдун 2-чи чакырымында түндүктөн түштүктүгө кетип бараткан кезде рулга ээ болбой калып, бакты сүзгөн машинанын капталынан. Сүзгөндөн кийин натыйжасында ошо жол кырсыгынын натыйжасында айдоочу, ошо 2003 жылкы айдоочу жана ошондой эле өзүнүн ошо машина ичинде кетип бараткан жүргүнчүсү бөлөсү экен, 2012 жылкы жаш бала экен. Ошол жерден каза табып жатышат. Окуу жылынын башталышы менен жолдо жүргөн өспүрүмдөрдүн саны көбөйдү. Жол кыймылынын коопсуздугун сактоо максатында жол сакчылары мектептерде ата-энелерге, окуучуларга, мугалимдерге жол эрежелерин түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ошол эле учурда ата-энелерди өспүрүмдөргө унааны өз алдынча айдоого уруксаат бербөөгө чакырышат. Бүгүнкү күндө Чүй облусунун аймагында 313 мектеп бар. 313 мектеп. Ошол ар бир мектепке Чүй облусунун жол кыймыл коопсуздук камсыздоо башкармасы тарабынан ар бир мектепке бирден кызматкер бөлүнгөн. Окуучуларга жана ошондой эле ата-энелерге чогулуш болгон убакта жол эрежеси боюнча темадагы сабактар өтүлүп, жана ошондой эле каалоо тилектерин айтып жатышат. 2019 жылдын 1-кварталына карата жарыяланган статистикалык маалыматтарга таянсак, 6 ай аралыгында 2825 жол кырсыгы катталган. Өткөн жылдын 1-жарым жылдыгына салыштырганда 17,10% көп. Жаракат алгандардын саны 4173 түзгөн. Балдардын катышуусу менен катталган кырсыктар 710. Мас абалында унаа башкарып кырсыкка учураган 129 учур жазылып, бул цифра узаган жылга салыштырмалуу 1,4 эсеге кыскарган. Амантур Шергазиев, Нурдан Карпбеков, Пирамида.